Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Мен Куршав айыл өкмөтүнүн тургуну Калыкова Баркан. Биздин Куршав айылында бир жалпыланган дарыгерлик практикалык борбор бар. Бул борбор 5 айыл өкмөттүн 62 миң калкын тейлейт. Имараттары бүгүнкү күндө 70 жыл мурда курулган имараттар талапка жооп бербейт, эч кандай шарты жок. 5 дарыгердик үй бүлөлүк тобунун бардыгы бир поликлиникада отуруп, бир кабинетте 2ден врач кабыл алат. Анан эч кандай шарты жок. Анан дагы скорый деген бар. Бизде 2 болгон скорый машинасы бар. Анын бирөө иштебейт. Бузук списанияга жакындап калган. Бирин дагы ковид убагында эл алып берген болчу. Ал дагы эптеп-септеп иштейт да, ошон үчүн суранабыз 2 тонна алтын эмес, 2 эле скорый берип коюшун, жардам беришиңизди суранабыз. Рахмат. Ошондой эле анан таза суу 25 миң калкты 35% гана таза суу менен камсыздалган, калган 65% ташып ичишет. Ошондой эле андан кийинки мына биздин стадион, борбордук стадиондо футболисттер Орто Азиялык деңгээлде мелдештерге жетишип. Бергиле. Ошого да борбордук стадионго жаңыдан куруп берсеңиз, дер сонун Борбордук стадион бүтпөдү беле? Жок, Куршав айылында, Куршав айылында. Мына биздин мамлекетти эл аралык деңгээлге кадырын көтөрүп таштадыңыз. Экономикабызды аз убакыттын ичинде секиртип таштадыңыз. Ким элечи? Садыр Жапарович. Карапайым калктын бактысына өмүрүңүз узун болсун, узак иштеп бериң. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Так, дарыгерлик борборуңар боюнча муну карап көргүлө, саламаттык сактоо министрлиги. Анан скорый экөө бар, бирөө иштебейт деп атпайбы? 2 скорыйды бул калкы канча? 62 миң калкы бар жер, Баягы скорый помощтордон экөөнү бияка берип коесуң. Жарайт. Келер менен бересиң, азыр шос боюнча алып атпайбы, шоско даярбыз. Таза суу, айылдарга таза суу боюнча. Биз таза суу боюнча бүт өлкөнү камсыз кылабыз деген планыбыз бар. 5 жылда бүтөбүзбү, 6 жылда бүтөбүзбү? Азыр жыл сайын 20дан 30га чейин айылдарды таза суу менен камсыздап келатабыз. Таза суусу жок айылдарды. Ошон үчүн сиздин айылга кайсыл күнү, кайсыл жылы убакыт жетет, аны бир Кудай өзү билет. Ошон үчүн күтүп отуруп туруңуздар. Жетебиз силердин айылга. Экинчи микрофон. Assalamu alaikum. Men Куршав айыл өкмөтүнүн Алыкулов премьери деген болом. Биз 6-7 жылдан бери ушул бир мектеп, бир детсад спорт комплексинин артынан жүрөбүз. Эч эле жылыш жок болуп атат. Ушуга бир жардам берип коюңузду суранабыз. Балдарыбыз түндөсү спорт комплекси эмес, кичинекей футбол ойной турган өкмөттүн аянтчасы жок да. Башка жактарга барып окуп атышат. Неме ойноп келип атышат. Түндөсү кайсы убакта келет, кайсы неме кылат, ушул спорт комплексинин баары жогу бүткөн. Титулдан өттү деди, башка болду деди. Эч башталбай атат да. Анан мектебибиз азыр Россиядан менин эсебим боюнча 70-80 бала келди да. Жаш балдар 1-класска деп, мына 1-апрелден деген батпай атат. Лейлинбеш деген мектебибиз бар, орус тилдүү. Өткөн жылы 70 баланы албай койду. 120дай бала келди эле алып туруп, места жок. Ар бир класста 45тен 55ке чейин бала окуйт. Ошон үчүн ошо мектеп Куршав айыл өкмөтүндө. Жок, айылдын атын айтыңыз. Шагым айылына карайт. Шагым айылына карайт. Шагым деген айылга карайт. Канча кожолук турат? Нурдан барбы, карап көрчү мектеп? Анан сырткары проекти да бар экен. Бар бекен? Быйыл башталат, күзгө сентябрга бүтөт, Жок, проектисин чийип атабыз азыр. Эмдиги жылга планируем. Эми кийинки жылы салып бүтүрөбүз, Ооба. Кийинки жылы куруп баштайбыз, кийинки жылы бүтөт. Болду. Мектеп буюрса, кийинки жылы бир март-апрелде башталса, сентябрда бүтөт экен мектебиңер. Спорт жанакы мини футбольный неме болот, түшөт. Баштатып беребиз.